Жыл башында муфтияттын айланасында катуу чотутанды. Атайын кызмат 10 февралда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын баш кесепчиси Жеңишбай Бекиев менен Азирети муфтий Максат Ажы Токтомушевди кармап кетишти. Аларга каржылык мыйзам бузуулар жана пара берүү боюнча айыптар тагылган. Муфтий менен эсепчиси 2020-жылы ажылыкка катталган жарандардан чогултулган 18 миллион 500 миң доллардын айланасындагы каражатты ар кайсы фирмаларга, жеке жарандарга карыздап берип салганы, банкта депозитке коюп, пайыздан пайда көрүп жүрүшкөнү тууралуу айыңдар тарады. Биз бул чуунун чоо жайын иликтеп көрдүк. Иликтөөдө муфтиятты жөргөмүштүн желесиндей чырмаган күмөндүү схемаларга күбө болдук. Сөз башында эскертип коюу керек. Иликтөө муфтияттын ичиндеги такталаш, идеологиялык карама-каршылыктарга кайрылбайт. Максатыбыз диний үгүткө катышуу эмес. Биздин максат Кыргызстандагы эң ири коомдук уюмдун ичиндеги каржылык башкаруунун күнгөй тескейине, кызмат адамдарынын чечимдеринин мыйзамдуулугуна саресеп салуу. Алгач 2020-жылдагы ажылыкка чогулган каражаттардын тагдырын карап көрөлү. 2020-жылы ажылык сапарга баруу үчүн Кыргызстанга 6010 орун берилген. Бул орунга атсалышкан 5526 жаран калкуляцияда көрсөтүлгөн 3350 доллар каражатты толук төгүшкөн эле. Бул сумма чогулганда 18 миллион 512 миң 100 долларды түзөт. Бул каражат муфтияттын банктагы эсебинде жыйылып турган. Бирок дүйнөнү каптаган илдеттен улам ажылык сапары токтотулуп калды. Ажылык сапары үзгүлтүккө учрагандан кийин тизмеге катталган бир катар талапкерлер төлөгөн каражаттарынын бир бөлүгүн убактылуу кайтарып алып туруу суранычы менен муфтиятка жана анын кызмат адамдарына ооз-эки кайрыла башташат. Алардын маселеси республикалык штабтын 2020-жылдын 2-июлундагы жыйынында каралып, бул талапка муфтияттын баш кесепчиси Жеңишбай Бекиев катуу каршы чыккан. Бул маалымат жыйындын 2013 жана 2014 протоколдорунда дана жазылып турат. Мен 500 акш долларын калтырып, калган 2850 акш долларын алып колдонуп турайын дегенге каршымын. Себеби башаламан болуп калат. Мен да бухгалтерия жактан көзөмөл кылышым оор болуп калат. Дагы бир себеби, биз Flynas авиакомпанияга, кийимге, фарбаттер жырчыкасына жана башка ушул сыяктуу төлөмдөргө келишим боюнча төлөмдөр жүргүзүлүп кеткен. Бир топ талашып тартышкан соң Жеңишбай Бекиев бул маселе боюнча муфтийдин пикирин да угуп, ошого жараша чечим чыгаруу сунушун көтөргөн. 500 акш долларын калтырып, калган 2850 акш долларды алып колдонуп турсак, дегендерге уруксат берсек, мен акчаны көзөмөлдөй албай калам. Ошондуктан бул маселени муфтий менен кеңешип, кийинки жыйынга чечсек деп сунуш бергем. Арадан 5 күн өткөндөн кийин 7-июлда өткөн кийинки отурумда бул маселе кайра каралып, муфтий Максатбек Ажы Токтомушев бул талапты аткарууга каршы болгону айтылган. Азирети муфтий менен ушул күн тартиптеги маселе боюнча сүйлөштүк. Азирети муфтий да айтты, эгер акчаларын алуучу талапкерлер болсо, алар акчаларын толук алып, ажылык тизмеден чыгарылсын. Тизмеден чыкпайм деген талапкерлер акчалары толук калтырылсын. Ошону менен тизмедеги жарандардын каражаттын бир бөлүгүн алып иштетип туруу, калган бөлүгүн тизмедеги орунун сактоо үчүн калтыруу өтүнүчү четке кагылган. Чечим боюнча каражатын кайтарууну суранган жарандарды тизмеден чыгаруу, ордуна башкаларды киргизүү каралган. Кийин ал чечим менен макул болгон 2400 киши каражаттарын толук кайтарып алып, тизмеден чыгып калышкан. Айта кетчү жагдай, республикалык штабтын ошол 7-июлдагы жыйынында чогултулган акча кайда, кандай тартипте сакталары тууралуу да кызыккандар болгон. Жеңишбай Бекиевдин аларга берген жообу да кызык. Толук төлөмдөрүн албагандардын акчасы кайда сакталат? Кийин ММКларга ким жооп берет ушул суроого? Каныбек туура айтат. Ушул калган акча боюнча эртең элдерде туура эмес ойлор жаралып калышы мүмкүн. Мисалы, биздин акчаларды бир жылдан бери айлантып жатышат деп жаман күмөндөр чыгышы мүмкүн. Ошол суроого жооп бере алышыбыз керек деп ойлойм. Шотто акча турганын баарыбыз билебиз. Ал акчалар туубайт. Себеби Кыргызстанда бир да банк долларга депозит төлөп бербейт. Экинчи, буга чейинки акчасын алам дегендердин акчасын толук которуп келе жатабыз. Бул эрежеге мен бекем турам. Пандемиянын катаал сыноосу маалында өлкөдөгү бардык ишканалар карамагындагы адамдарга кам көрүп, карыздарын кечип жатканда муфтият муктаж болуп турган ажылардын өтүнүчүнө ушинтип катаал мамиле жасап койгон. Кийин ал каражаттар кандай иштетилгени тууралуу маалыматтар коомго ачыкталып кетти. Ажылардын акчасына үңүлгөндө 2020-жылы эле эмес, муфтиятты чырмаган андан да алда канча мурдагы каржылык схемалардын учугу чубалып чыкты. Алымдар кеңешинин дагы бир мүчөсү Абдыманап Масалиевдин айтымында, муфтийдин каржылык схемалары тууралуу каңшаар былтыркы жылдын күзүнөн бери эле тараган болчу. Сөздөр келе баштады. Муфтият быйылкы ажылык акчасы иштетилген жок, ажыга барган жок. Ушул акчаларды процентке коюп атат экен. Ошол дооматтарды угуп, биз Алымдар кеңешинин мүчөсү, биз элдин арасында жүрөт экен, бизге айта баштады.
Анан биз ушунун чын төгүнү билиш максатында финансы комитети, Алымдар кеңешинин финансы бөлүмү бар. Ошол бөлүмү чогулуп туруп, анан ортого маселени койгонубузда ошол мүчөлөрдүн арасынан дагы ошондой сөзөдү угуп атабыз деген маселелер чыкты. Алымдар кеңешинин фискалдык комитети 2020 жылдын 23 ноябрында борбордук текшерүү комиссиясына кат менен кайрылып, эки маселени тактап берүүнү өтүнгөн. Борбордук текшерүү комиссиясы болсо каттын биринчи суроосуна толук жооп берип, экинчисине баш кесепчи Жеңишбай Бекиев ооруп жаткандыктан маалыматты ала албаганын, суроо талапка 2021 жылдын январындагы пландуу текшерүүнүн жыйынтыгы менен жооп беришерин билдирген жооп кат кайтарган. БТК жетекчиси Жунус Саранов бизди муфтиятты жыл сайын текшерип келгенин, буга чейин мындай окуя болбогонун айтып ишендирди. Буга чейинки жылдар текшерген белеңиздер? Буга чейинки жылдарда текшерген. Андай учурлар болгон беле ошондой учурлар? Могул биринчи жолу чыгып атат. Ошондой учурлар акча которуу, кандайсы бир фирмалар менен взаимосвязь немелер болгон эмес. Бирок биз чогулткан маалыматтар такыр башка картинаны көрсөттү. Эгерде текшерүү комиссиясынын жетекчисинин сөзүнө ишенсек, анда муфтияттын бухгалтериясы көп каржылык иш-аракеттерин текшерүүдөн жашырып, толук кандуу маалымат бербей келген. Биз текшерүү негизинде андайды аныктаганыбыз, көргөнүбүз жок. Демек сиздерден кайсы бир маалыматты жашырган деп түшүнсөк болобу? Алар только эми которуу жолу менен которушу мүмкүн. Ошо которуу жолу менен. Которуу жолу менен которуп кое берет аныбыз. Бирок маалыматын сиздерге текшерүү учурунда сиздердин текшергенде берип туруш керекпи аларды? Бизге бериш керек. Эмне үчүн бербейт деп ойлойсуз аларды? Значит, бул жерде какой-то немеси бар да. Атайын кызмат эмне үчүн муфтияттын ишине кийлигишип калды? Мамлекет менен диндин өз ара кийлигишпөө принциби бузулдубу? Мунун чоо жайы мындай. 2020 жылдын 7 декабрында Финполиция ажылык сапары боюнча кылмыш кодексинин 233 беренесинин 1 бөлүгүнүн негизинде кылмыш ишин ачып, ал ЭРППга катталган. Финпол тарабынан ажылык сапарын уюштурууда салык төлөө боюнча мыйзам бузуулар фактысы аныкталып, ал жерде муфтият менен дин иштери боюнча мамкомиссиянын аттары аталган. Финполдун мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси подполковник Кудашевдин токтомунун мазмунуна карасак, 2019 жылы ажыларды Меккеге алып барып келген Аравиялык Flynas компаниясына төлөнгөн каражаттан алынуучу салык казынага түшпөй калган. Бул салык кодексинин бир нече талаптарын бузуу катары эсептелген. Бул беренелерде чет элдик уюм Кыргызстанда туруктуу мекеме менен байланышпаган киреше таап атса, киреше төлөгөн тарап анын 5% салык катары кармап, аны казынага төгүш керек болгон. Мунун арифметикасы мындай болот. Муфтият Flynaска 5900 ажы үчүн ар бирине $1500 төлөгөндө, авиакомпанияга жалпысынан $8,850,000 төлөнгөн. Бул сумманын 5% $442,500 болот. Ушунча сумманы муфтият авиакомпаниядан кармап калып, аны казынага төгүшү керек болчу. Бирок бул иш жасалган эмес. Кийин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Алымдар кеңеши да муфтияттын жетекчилиги ажылыкка катталгандардын каражаттарын күмөндүү иштерге коротуп жатышканы тууралуу арыз менен башкы прокуратура менен Финполго кайрылып, ал арыз 8 февралда Финполдун жогорудагы кылмыш ишине тиркелген. Буга жараша текшерүүнүн масштабы дагы да кеңейген. Февраль айынын 6-7-синде Финполго арыз жаздык. Биздин ушул маселебизди карап бергиле деп. Алардан бизге билдирүү келди. 9 февралда Финполдон. Бул кишиге сиздер арызда көрсөтүлгөн Максатбек Ажы Токтомушевга 2020 жылдын декабрь айында эле кылмыш иши козголгон. ЭРППга катталган. Сиздердин арызыңдарды ошо делого каттап койдук. Тергөөдүн натыйжасында жана соттун чечиминен биз сиздерге кабар беребиз дегендей билдирүү берген. Финполициядагы кылмыш иши белгисиз себептер менен шайлоо өткөнчө создуктурулуп турган. Бирок шайлоодон кийин кайдан жайдандыр УКМК пайда болуп, ишти жабуу үчүн пара сунуштады деген айып менен муфти Максат Ажы Токтомушев менен баш кесепчи Жеңишбай Бекиевди камакка алып отурат. Финполициянын мекемелер аралык тергөө комиссиясы 2021 жылдын 10 февралында муфтияттын каржылык иштерине аудитордук текшерүү жасоо чечимин кабыл алып, анын негизинде аудит Максат фирмасы 1 айдай текшерүү иштерин жүргүздү. Бирок ишти тергөөнү кийин УКМК өз колуна алган. Муфтийдин жактоочулары ишенбөөчүлүк көрсөткөндүктөн 2 мартта УКМКнын кызматкерлери келип, аудиторлордун ишин токтотуп, жаңы аудит дайындаларын айткан. Максат Ажынын, Токтомушев Максат Ажынын адвокаттары эмеге КМБга эме жазган экен. Кат жазган экен, жолдогон экен. Ошо Бекишев
Деңиз, анан кийин Эсенов, Кенжебек булар мурда ревизионный комиссияда иштеп кеткен. Муфтияттын ревизору болуп иштеп кетишкен. Булар мындай кызыктар болушу мүмкүн. Булардын эмесин аудитин биз деген эмеден соттон обжаловать этебиз деген эме мааниде ошондой эме кат менен эме кылышкан экен, кайрылышкан экен. Ошондо ошо ГКМБнын тергөөчүсү эме кылды. Бизди аудитти токтотуп, башка аудит назначать этебиз деп биздин аудитти токтотту. Бухгалтердин ооруганына карабастан, сахарный диабет, давлениясы бар эле, ошого карабастан 5 саат УКМКда ошону алып отуруп, түнкү саат 12-ге чейин коркутуп, 1 миллион 300 миң долларды сен депозитке коюп турсуң, коомчулукка чыгып кетсе өтө чатак болот деп провокация кылышкан. Болбосо бул депозитке коюу мамлекеттик мыйзамда кылмыштуулук деп эсептелбейт. Динибизде, шариятыбызда арам болгон чакта дагы. Акыйкатты айтып коеюн, урматтуу ажыга баруучу мусулман бир туугандар. Сиздердин акчаңыздардын 1 сомундагы мен процентке койгон эмесмин. Жана 1 сомундагы шайлоого иштеткен эмесмин. Буга мен ант берип, ант ичип айтып бере аламын туугандар. Экс-муфти өз айткандай, ажылардын чогулган акчасынан 1 миллион 300 миң доллар сомго алмаштырылып, банкка депозитке коюлуп, андан ай сайын үстөк пайыз алынып турган. Бирок максат ажынын маалыматы тыкыр тактоону талап кылат. Анткени биздеги маалымат боюнча муфтият 2020-жылдын 9-январынан 9-июлуна чейинки 6 айлык мөөнөткө 164 миллион 510 миң 760 сомду депозитке койгон. Бул ошол кездеги курс менен алганда болжол менен 2 миллион 360 миң долларды түзөт. Бирок депозитке салынган каражаттар муну менен эле чектелбейт. 2020-жылдын 28 февралынан 28 майына чейинки 3 айлык мөөнөткө 98 миллион сомду, 5 марттан 2 июнуна чейинки 3 айлык мөөнөткө 279 миллион 80 миң сомду депозитке койгон. Депозиттен түшкөн үстөктөр мындай. Жыйырма 8 майда мөөнөтү өткөн 98 миллион сом банктан алынып, ал сумма эртеси күнү кайра эле депозитке коюлган. Алынып аткан пайыздардын көрсөткүчү мындайча уланат. жылдагы депозиттен түшкөн бул каражаттардын жалпы суммасы 10 миллион 798 миң сомду түзүп, алардын баары тең 11-00-163 номерлүү карталык эсепке салынып турган. Бул карта кимге тагандык экендиги белгисиз. Айтмакчы, муфтият миллиондогон каражаттарын депозитке коюу практикасын 2020-жылы эле эмес, ага чейинки жылдары деле кеңири колдонуп келген. Алсак 2019-жылы январда 170 миллион сом, апрелде дагы 85 миллион сомду депозитке салган. Алардан ай сайын орточо 400 миң сомдон пайыздык үстөктөр алынып, жогорудагы карталык эсепке салынып турган. Эми элге жарыя болуп кеткен 155 миллион сомдун баянын карайлы. Январ айында президент Садыр Жапаров интервьюсунда муфтияттагы чуунун себептерине кенен токтолуп кеткен. Анда муфтияттан 155 миллион сом бир фирмага которулуп, ал өз кезегинде шайлоо иштерине жумшалганы айтылат. 155 миллион сомун август айында, баягы былтыркы жылдын август айында булар баягы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун. Эми бул ажыга барчу, ажыгылык сапарга барчу адамдардын акчасы да аны бербеш керек эле. Ортого акчада. Анан эми ал азыр бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Бул жерде налоговый представитель атуу фирмага которулган акча жөнүндө сөз болуп жатат. 2020-жылдын 18 августунда аталган фирманын ээси Нурлан Чыныбеков менен Азирети муфти Максат Ажы Токтомушев каржылык жардам көрсөтүү жөнүндө келишим түзгөн. Келишим боюнча налоговый представитель 155 миллион сомду 6 айлык мөөнөткө убактылуу алып, кайра 31 декабрга чейин толук кайтарып ордуна коймок. Мындан сырткары үстүнө сыйлык катары 14 миллион сом кошуп бермек болгон. Ал 14 миллион сом муфтияттын кеңсесин курууга жана муфтияттын кызматкерлеринин айлык акысын жабууга
чыгууга жумшалары жазылган. Ошонун негизинде 19 августта муфтияттын банктык эсебинен $1,990,700 алынып, сомго конвертацияланган. Ал 155 миллион сомду түзүп, фирманын банктык эсебине которулуп берилген. Ал кезде доллардын курсу 77 сом 70 тыйын болсо, насыяны кайтарып бергендеги курс 84 сом 80 тыйын болгон. Ал эми 155 миллионду насыяга берүүдө эки олуттуу маселе алдыга чыгат. Биринчиси, ири суммадагы каржылык операциясын муфти аалымдар кеңеши менен акылдашпай туруп, уставдын талаптарын бузуу менен чечим кабыл алган. Экинчиси, муфти мындай ири суммаларды андан мурунку жылдары деле өз алдынча ар кимге берип келген. Ал эми ажылардан аманат акчаларды кандай себептер менен жеке фирманын айлантуусуна берип койгону табышмак. Экинчиси, келишимде көрсөтүлгөндөй 155 миллион сомго 6 айдан кийин 14 миллион сом үстөк кошуп берүү шарты мамлекеттин светтик мыйзамдарын бузбаганы менен муфтият бекем карманган шарият нормаларына канчалык төпкелери кызык. Анткени аталган келишимде шарият мыйзамында талап кылынган мудараба нормалары камтылган эмес. 155 миллион сомго белгилүү бир сумманы, тагыраагы ашык кеми жок 14 миллион сомду кошуп бересиң деген шарт үстөк табиятын эске салат. Муну аалымдар кеңешинин мүчөсү Абдыманап кары Масалиев да тастыктап, аманат акчаны өзүн билемдик менен иштетүү болгондо да үстөк менен берүү шариятка каршы келерин айтат. Биздин шариятыбызда аны бирөөгө процентке коюп, аманат акчаны бирөөгө иштеткенге уруксат бербейт шарият. Аманат акча аманат өзү туруш керек да. Эми бул фирманын жана 155 миллион сомдун андан аркы тагдыры тууралуу кеп кылсак, налоговый представитель фирмасы Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич аттуу жаранга таандык. Түпкү теги Жалалабадтын Коштүбө айылынан болгон бул жаран жана фирма тууралуу маалымат өтө аз. Жада калса фирманын казынага төккөн каражаттары, аткарган ишмерликтери тууралуу маалыматтар да жок. Президент Садыр Жапаровдун муфтияттын акчалары кайсы бир партия аркылуу шайлоого иштетилген деген сөзү кызыгууну жаратат. Буга азырынча түз далилдер жок, бирок Чыныбековдун бийликтин партиясы менен тыгыз иштешкени көңүл бурууга арзыйт. БШКнын расмий маалыматына карасак, 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Нурлан Чыныбеков Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 000 сом каражат салган. Биримдиктин шайлоо фондуна каражат чогултуу тарыхы да кызык. БШКнын расмий маалыматына карасак, былтыр 6 августтан 20 августка чейин 156 адам жалаң 200 000 сомдон, жалпы суммасы 31 миллион 200 000 сом каражат салышкан. Бул каражаттарды банктан которгон адамдардын акчага тиешеси жоктугун, банк алдында турган бирөөлөр бергенин которуп коюшканын айткан пикирлерин да медиалар чагылдырышкан. Чыныбеков 155 миллион сомду 19 августта алган болсо, ошол эле күнү Биримдикке 67 адам 13 миллион 400 000 сом салган. Айтмакчы, Нурлан Чыныбеков менен байланышуу биз үчүн мүмкүн болгон жок. Бирок Азаттыкка берген жообунда ал киши муфтияттын эсепчиси Жеңишбай Бекиевке паспортун бир нече жолу берип турганын айтат. Ошол эле август айында сиз Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 000 сом которгон экенсиз да, анан эч нерсе которгон жокмун аны. Жана бухгалтерине паспорту берген бир-эки жолу сураганына. Бирок төлөгөн эмесмин эч нерсени. Биримдик партиясынын бухгалтерин таанычып элеңиз. Биримдикте эмес, мен муфтияттын бухгалтерине Жеңишекеге берген. Ошондуктан президент Садыр Жапаровдун муфтияттан чыккан 155 миллион сомду саясий партиянын шайлоо иштерине сарптаганы тууралуу маалыматында кандайдыр бир өзөк бардай туюлат. Ал эми Биримдиктин экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен иниси Асылбек Жээнбековторго көз каранды партия экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ал эми Асылбек Жээнбеков менен муфтияттын жетекчилери кандай байланышта экенин бул иликтөөдө түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. 155 миллион сом келишимде көрсөтүлгөндөй 2020 жылдын 31 декабрына чейин толук кайтарылган эмес. Жыл аягына чейин 48 миллион 700 000 сомун гана кайтарып берген. Бирок аудитор Деңиз Бекишевдин маалыматы боюнча калган каражат 2021 жылдын 20 январына чейин толугу менен ордуна коюлган. Анткени менен үстөк катары кошулуучу 14 миллион сомдун тагдыры белгисиз бойдон турат. БТКнын мүчөсү Бактыбек Нурденов аны төлөнө электесе, ал кишинин жетекчиси Жунус Саранов эмне үчүндүр ал каражатты төлөнүп берилген деп ырастайт. Жанагы налоговый представительге которгондогу акчанын үстөгү 14 миллион деп атасыз. 14. Ал 14 миллион келип түштүбү? Келип түшкөн, ошо айлыктын немесиге ошону иштетип атат. 14 миллион түшкөн. 155 миллион толук түшкөн мүмкүн? Толук түшкөн. Андан тышкары 14 миллион деле түшкөн, Арине, кайтарымды кечиктирген үчүн күн сайын кошулуучу 1% айып пулдун көлөмү канча болору жана анын төлөнгөн төлөнбөгөнү тууралуу маалымат эч жерде жок. Муфтияттын миллиондору дагы бир катар фирма жана жеке жарандарга да берилип турганын көрүүгө болот. Алардын ичинде пандемия учурунда мамлекетке дары-дармектерди 5-10 эселеп кымбат сатып, атын чуулган коштоп келген Фарватер фирмасы да бар.
Негизи бул фирма 5-6 жылдан бери эле муфтияттын ажыларды эмдөө боюнча тендерин такай утуп келет. Мындан тышкары болжол менен 2017 жылдан бери эле муфтияттан миллиондогон каражаттарды жардам иретинде деген формулировка менен алып турган. Фарватер муфтияттан жалпысынан 155 миллион 453 миң сом жана 712 800 доллар каражат алган. Бул каражаттар муфтият менен компаниянын салыштыруу актысында да тастыкталып турат. Алардын айрымдарын санай кетели. 2019 жылдын 1 февралында фирма 33 номерлүү кат менен карыз сурап кайрылган. Чечим ошол эле күнү кабыл алынып, 29 миллион 400 миң сом шыр эле которулуп берилген. Муфтияттын айланасындагы чуу тутангандан кийин 21 жылдын февралынын башына чейин бул сумма шашылыш түрдө ордуна кайтарылып коюлган. 2019 жылдын 22 февралында 21/02 номерлүү келишим менен ажыларды эмдөөгө деп тендерден уткан 140 миң долларды которгон. 2020 жылдын 14 январында 200 миң доллар которулган. Фирма 13 январда номер 03 каты менен кайрылып, анын эртеси эле убактылуу каржылык жардам деген негиз менен которуп беришкен. Бирок бул каттын изи да муфтияттын каттарды каттаган журналында жок болуп чыгууда. Мындан туура 1 ай өткөндөн кийин 18 февралда Фарватерге 152 миң долларды тендерден уткан эмдөө үчүн деп которуп беришкен. Бул 152 миң доллардын маселеси ажылык болбой калганына байланыштуу республикалык штабта каралып, баш кесепчи Бекиевдин сунушу менен 3 жылга чейин кайра кайтарбай турса деле болот деп чечишкен. Муфтияттан миллиондук жардамдарды алып турган, тендерлерин такай утуп келген бул фирма кимдики жана анын муфтияттын жетекчилиги ак үйдөгү таасирдүү инсандар менен кандай мамилеси бар? Дыкат карап туруңуз. Фарватер жоопкерчилиги чектелген коому Турдубаев Жантөрө Таировичтин атында. Анын миллиондук желелер менен муфтиятты чырмап алганынын сыры жөп-жөнөкөй. Жантөрө Турдубаев муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиев, УКМКнын төрагасынын мурунку орун басары Жакыпбек Байымбетов, таластагы жер үйкенин иштеткен Орусиялык Альянс Алтын компаниясынын башкы директору Шайлообек Таиров, дагы бир топ белгилүү белгисиз адамдар Тоготой ынтымак коому аттуу бирикмени бирге түзүшкөн. Тоготой бул Каракулжа районундагы айылдын аты, Кашка жол деп да аталат. Жогорудагылардын баары ошол жактан болушат. Жантөрө Турдубаев менен Жеңишбай Бекиевдин ынак мамилеси курбу достук менен уруулаштыкка барып такалат. Мындан тышкары муфтияттан чыгарылган миллиондордун биримдик партиясына байланыштыруу да жөн жерден эмес. Биринчиден, жогорудагы топтун ичинен Жакыпбек Байымбетов Жээнбековдордун жакын тууганы болот. Байымбетов премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди кызматтан шыпырып түшкөн жыштык чырында башкы уюштуруучулардын бир катары аталып келет. УКМК төрагасынын орун басары болуп турган Байымбетов бул операцияда жооптуу ролду аткарганы айтылат. Ал эми муфтиятка келсек, бул жерде баш кесепчи Жеңишбай Бекиевдин бир тууган иниси Бакыт Бекиев бир кездери жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбековдун жардамчысы болуп иштеп турган. Кийин бажы кызматына орун которуп кеткен. 2014 жылы Максат Ажы Токтомушев муфти болуп келгенде эсепчиликке Жеңишбай Бекиев кошо келген. Бекиевдин ошол кездеги спикер Асылбек Жээнбековдун таасири менен келгендиги боюнча муфтиятка тыгыз катышы бар адамдар айтып чыгышкан. Муфтияттын миллиондорун пайдалануу налоговый представитель менен Фарватерге эмес, дагы бир катар жеке жактарга да насип кылган. Алсак, жеке ишкер Батырбек Жантаевке 2019 жылдын 18 мартында 400 миң долларды убактылуу каржылык жардам катары беришкен. Буга Жантаевдин ошол күнү 23 номерлүү кат менен кайрылуусу негиз болгон. Бирок бул кат муфтияттын каттарды каттаган журналында жок болуп чыгууда. Ал эми 19 жылдын 24 декабрында Жантаевке ушундай эле негиз менен дагы 700 миң доллар берилген. Ал сумма муфтиятка дагы деле кайтелик. Айтмакчы, Батырбек Жантаевдин Азирети муфти Максат Ажы Токтомушев менен өтө тыгыз өнөктөштүк мамилеси бар. Буга бираздан кийин токтололу. Акыбаев Жалалдин Көчкөнбаев чаттуу жаранга 2019 жылдын 27 декабрында 200 миң доллар берилген. Бул суммада алигиче муфтиятка кайтарылып берилелик. Айтмакчы, Жалалдин Акыбаев да былтыркы парламенттик шайлоодо Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 миң сом салган. Бул киши 2020 жылдын 2 сентябрына чейин Каракулжа аймактык шайлоо комиссиясынын курамында иштеген. Жээнбеков Абдубуркан Абдысатарович аттуу жаран 2019 жылдын 4 июнунда 10 миң сом, 2020 жылдын 22 январында 165 миң сомду материалдык жардам иретинде алган. Абдубуркан Жээнбеков ачык маалыматтар боюнча Кара Суудан болот. 2016 жылдары Ош облустук казыятынын башкы эсепчиси болуп турган. 2020 жылдын 27 февралында Тазабек Жусубалиев аттуу жаранга 150 миң сом берилген. 2020 жылдын 10 мартында Tali Air фирмасы муфтиятка кайрылып 5 ай мөөнөткө каржылык жардам сурайт. Эртеси күнү ага 300 миң сом которулуп берилген. Бул сумма кайтарылган эмес. Муфтият Tali Airдин туруктуу кардары, андан авиабилеттерди такай сатып алып турат.
Булардан тышкары муфтиятка тиешеси бары жогуна карабай дагы бир нече жарандардын жогорку окуу жайларда окуган контракттары жана материалдык жардамдар төлөнүп турган. Алар тууралуу айтардан мурда бир картинага көңүлүңүздөрдү бургум келип турат. Эсиңиздерде болсо, муфтияттын айланасындагы чуу тутанагары менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экс-директору Акен Токталиев, муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бактыбек Нурдинов жана активист Келдибек Аскаралиевдер катуу чуу салып, муфтийге жалаа жабылып жатканы, муфтияттын ички ишине мамлекет кийлигишип жатканы тууралуу айтып, маалыматтарды тынымсыз таркатып турушту. Албетте, Кыргызстандын жалпы мусулмандарынын лидерине мындай айып тагылышы, камакка алынышы осол иш. Бирок жогорудагы инсандардын бул иштеги активдүүлүгү да көңүл бурууга арзыйт. Эсибизде болсо, бул 3 инсан тең 2014-15 жылдары муфти Максат Ажы Токтомушевке катуу сындарды жаадырып, коррупцияга айыптап, эсепчиси Жеңишбай Бекиевдин мурунку кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу да маселени көтөрүп турушкан. Бирок кийин тынчып, басылып калганын эч ким байкабай деле калган. Мунун себебин мен бир аз аңдагасып турам. 2019 жылдын 8 январында Нурдиновго 21 000 сом материалдык жардам катары берилген. Нурдинов ИСИТО окуу жайында сырттан окуйт. 2019 жылдын 3 апрелинде Нурдиновдун контрактына деп муфтият окуу жайдын эсебине 22 000 сом которгон. Муфтияттын уставында мындай көмөктөрдү көрсөтүү каралган эмес. Нурдиновго берилген дагы бир катар каражаттар бар. Алар тууралуу дагы тактап жатабыз. Аскаралиев Келдибек да ИСИТОдо окуйт. Контракт акысы 22 000 сом. Муфтият 2019 жылдын 6 майында анын 2018 жана 2019 жылдагы контрактына деп 44 000 сом которгон. Аскаралиев өзү да муну танбайт, жардам сураган, берген дейт. Сиз муфтиятта каржылык кызыкчылыгым жок деп атасыз, бирок муфтият сиздин контракттарыңызды которуп берип атат да. Ооба, мен жазып кайрылдым. Эмне үчүн которуп берип атат? Сиздин тиешеңиз жок болсо муфтиятка. Мен жаздым, жардам берди деп. Кызыкчылыгым жок деп азыр айттыңыз да. Ооба. Мен каржылык кызыкчылыгым жок айткан мен эчнеме жок. Мен контрактыңызды ИСИТОго которуп берип атат. Мен канча сумма которуп берип атат? Өзүңүз айтсаңыз. 40 000 сом которса берет. 44 000 сом которуп берип атат. 2 жыл контрактыңызды. Мен арыз жаздым, ушундай окуп менен жардам бересиз десем, арыз жазыңыз деди, арыз жазып киргизип койдум. Аны бир 6 ай, 7 айдан кийин которулду. 2018 жылдын 6 февралында Акин Токталиевдин кыз күйөө айылындагы куруп жаткан мечитине жардам иретинде 70 000 сом берилген. Бул фактыны Токталиев алгач танып, кийин эстегенге мажбур болду. Муфти жок, муфтияттын атынан эч жардам алган жокмун аяктан. Муфтиятка арыз да жазган эмес, миске жазган эмес. Сиз туура эле айтып атасызбы ушу сөзүңүздү азыр? Туура эле айтып атам. Эми эсеттик, топ-туура эсеттиңиз. Терезелер бар, терезелер коюп берген ошого. 70 000 сом берген. Ошо терезелер коюлган. 2019 жылдагы ажылык сапарында 6010 кишинин арасында Бакыт Нурдинов, Акен Токталиев, Келдибек Аскаралиев үчөө чогуу бир команда болуп акысыз барып келишкен. Ал кезде Бакыт Нурдинов муфтияттын курамында иштесе, Токталиев менен Аскаралиев муфтиятка эч кандай катышы болгон эмес. Аскаралиев аны муфти жеке өзү кошконун айтат. Комиссияга кошту, комиссия менен барып көрүп келдим. Жеке муфти өзү кошту. Жеке муфти өзү кошту. Ал эми Токталиевке болсо муфти сыйлык катары жолдомо берип сыйлаган. Муфти мага сыйлык катары элдин атынан, мусулмандардын атынан мага сыйлык катары берди. Мен ката сыйлык катары көрдүм. Эми жогоруда убада кылгандай, Азирети муфти Максатбек Ажы Токтомушевдин бизнес өнөктөштөрү жана алардын муфтияттын тегерегиндеги ишмерликтери тууралуу азын-улак кеп кылалы. Биз жогоруда Батырбек Жантаев аттуу жарандын муфтияттан $1,100,000 каражатты жардамга алганын айтып кеттик. Батырбек Жантаев учурда Кыргыз темир жолу улуттук компаниясында чоң кызматтардын биринде иштейт. Ал жерге жакында эле барды. Ага чейин көптөгөн күмөндүү бизнестердин арасында аты аталып жүргөн. Бул жигиттин үстүндө тууганы Каныбек Туманбаев аттуу ишкер. Туманбаевдин үстүндө кадимки шоопур Икрамжан Илмияновдун өзү турат. Ал эми бул инсандардын муфтият менен Максатбек Ажы Токтомушевке кандай тиешеси бар дешиңиз мүмкүн. Муну мен өзүм билген 5 олуттуу эпизод менен түшүндүрүп берейин. Рибих жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирманын түзүүчүлөрү Харсан Джоджин аттуу Бишкектин тургуну жана кадимки бизге тааныш Максатбек Токтомушев менен Каныбек Туманбаевдер. Директору Жантаев Батырбек Темиржанович. Рибих деген сөз арабчадан которгондо киреше дегенди билдирет. Бул компаниянын кирешеси 2019 жылдын октябрынан баштап күзүлдөп иштеп келет. Фирма Бишкектин Байтик Баатыр 53 дарегиндеги көп кабаттуу имаратка катталган. Айтмакчы, бул имаратты ушул эле Каныбек Туманбаевдин БКС курулуш фирмасы курган. Ал эми БКС курулуш фирмасын бир кездери Икрамжан Илмияновго тыгыз байланыштырышчу.
Туманбаев менен Токтомушевдин өнөктөштүгү тууралуу сөз кылганда эмне үчүндүр Black Star Burger франшизасынын ачылышы эске түшөт. Black Star Burger 2019 жылдын март айында өзгөчө ажиотаж менен ачылган. Ачылыш аземине кадимки рэпер Тимати өзү келип, кыргыз аткаминерлеринин да бир катары кас-катар тизилип бургер чишкен. Бул брендтин ачылышына Максатбек ачы Токтомушевдин өзү барып, лентасын кескен жана адал тамак тууралуу сөз сүйлөгөн. Мынакей жаңы өскөн технологияда жасалган атайы адал стандартка ылайык келген Black Burger'in будакка баарыңыздар даам тартып, үй бүлө бала чакаңыздар менен даам тартып, кетиңиздер деп будакка каласа чакырабыз. Айтмакчы, бул аземде Икрамжан Илмияновдун инилеринин да активдүү катышып жүргөнүн көрүүгө болот. Айта кетүүчү жагдай, Black Star Burger'ге Батырбек Жантаев менен Атыргүл Сабирова ээлик кылышат. Жантаев жөн гана жасалма фигура, анын үстүндө жакын тууганы болгон Каныбек Туманбаев турат. Ал эми Атыргүл Сабирова болсо, экс-вице-премьер, президенттин азыркы кеңешчиси Равшан Сабировдун жубайы болот. Туманбаев франшизаны меники деп айтканы менен, анын чыныгы кожоюну жана дегеле Туманбаевдин өзүнүн да шефи дагы деле Икрамжан Илмиянов өзү болуп эсептелет. Анын инилери бул иш-чарага бекеринен катышып жүргөн жери жок. Бишкектин Касымалы Баялинов көчөсүндөгү Ыйман мечитинин аймагындагы 10 гектар жер тилкеси бир нече кызыктар топтор тарабынан катуу талашка түшүп келет. Бир кездери Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бул жерге борбордук мечит курабыз деп муниципалдык бийликтен 10 гектар жерди 49 жылга ижарага бөлдүрүп алган. Кийин курулуш баштаганга келгенде ал жердин кыртышы талапка жооп бербегендиктен токтоп калган. Ал жер 2008 жылы ошол кездеги муфтий Мураталажы Жумановдун колу менен Ихсан Хайрия аттуу фондго өтүп кеткен. Ошондон бери ал жер тилкеси бир нече топтор арасында талаш жаратып, эптегени 2, жетпегени 7 жулуп берекесин кетирип турган чак. Кызыгы, ал жерде да Максат Ажы Токтомушевдин, Каныбек Туманбаевдин, Батырбек Жантаевдин, Икрамжан Илмияновдун жана башка бир топ адамдардын ысымдары кызуу аралашып келет. Жердин бир катар бөлүгү майда-майда болуп бөлүнүп, мыйзамсыз жолдор менен сатылып кеткен. Бул жер тилкесине байланыштуу узун сабак окуяны тизмектеп баяндабай эле коеюн. Көңүл бура турган жагдай, ошол жер тилкесинин 27 миллион 900 миң сом ижара акы боюнча карызын 2018 жылдын апрелинде Каныбек Туманбаев, Батырбек Жантаев жана Абу Амаль фонду биргелешип төлөшкөндө акысына 1 гектар 80 сотук жерди бөлдүрүп алышкан. Ал жер жана айырге курулган имараттар өз кезегинде Абу Амаль фондуна өтүп кеткен. Бул фонд Максатбек Ажы Токтомушевдин шопуру Рустам Мединов менен муфтияттын дагы бир кызматкери Азиз Каковго катталган. Айтмакчы, Азиз Каков да муфтияттан 500 миң сомдон ашуун каражат алган. Муфтий менен тыгыз байланышта болуп келген Келдибек Аскаралиевдин айтымында Абу Амаль фонду жана 1 гектар 80 сотук жер тилкесиндеги медресе Максатбек Ажыга таандык болуп эсептелет. Абу Амальга өткөрүп берет. Муну жанакы эме салып атат. Каныбек Туманбаев сатып алат. Ал кимдин фонду болгон? Абу Амальдын фондунун учредителлеринде бир араб жүрөт, ана бир 2-3 бала жүрөт. Энди бирок муфтийдин фамилиясы жок, бирок мынтип айтып коюшат экен, бул муфтийдики деп. Себеби дегенде, эме Каныбек Туманбаев салып өткөндө муфтийге өткөрүп берген экен. Документальный келгенде, документальдеринде жанакы эле Ихсан Хария безвозмездно на основании немеге өткөрүп берип атат. Абу Амальга. Муфтияттын карамагындагы каражаттар Туманбаев менен бөлөсү Жантаевдин чөнтөктөрүндө бир топ кызытып, кирешесине киреше кошуп турган. 2019 жылдын 18 мартында муфтияттын эсебинен 400 миң доллар каражат Батырбек Жантаевга карай которулуп кеткен. Бул каражат Жантаевге убактылуу каржылык жардам деп берилген. Карыз алуучуга эч кандай шарттар коюлган эмес. Аны 5 айдан кийин 18 августта өз ордуна коюшкан. Арадан 4 ай өтүп, 2019 жылдын 24 декабрында Жантаевге 700 миң доллар турган дагы бир жардам берилген. Ал каражат маалыматтар боюнча дагы деле кайтарыла элек. Былтыркы пандемия маалында эл мукурап турганда муфтият да ар кайсы булактардан жардам каражаттарды чогултуп элге таркатып турган. Алардын катарында Алтыннар ЖЧКсы соопчулукка деп муфтияттын эсебине 2 миллион сом которуп берет. Ал 2 миллионду муфтият ошол бойдон Дуваташ фирмасына которуп ун сатып алып тараткан. Бирок кызыгы, бизге тааныш Батырбек Жантаев менен Равшан Сабировдун уулу Нурдин Сабировго тиешелүү болгон Дуваташ фирмасы ага чейин эч качан ун сатуу менен алектенчү эмес. Анын ишмердиги таптакыр башка багытта, Тоо кен тармагында иштери жетиштүү болчу. Муфтияттын айланасындагы чууну сөз кылганда, бул иштер муфтият жетекчилигинин жеке иштери. Эч ким зыян тарткан жок. Светтик мыйзамдар бузулган эмес. Андыктан аларга карата жалаа жабылып жатат деген пикирлер да бар. Биз динди жаман көрсөтүү, бирөөлөргө жалаа жабуу, каралоо деген иштер менен алек болгон жокпуз. Башында айтып кеткендей, миллиондогон адамдар уюган, миңдеген адамдар каржылаган ири уюмдун каржылык иштериндеги кемчиликтер менен өзүн билемдик чечимдерин ачып берүүгө аракет кылдык.